2024 жылдын бүгүн 14 январ айы. Кыргызстан, Бишкек шаары. Мен азыр Чыныбаева Канымбүбүнүн чыккан, мынакей 2022 чыккан династия чая, Чуйская ча, Чуйская область, Чуйской долине, следы великодержавия кыргызов деген китеби 2023 жылы чыккан. Бул китептер эженин колундагы китептагы, мынакей бул китептагы кийин толукталган варианты боюнча. Анан мен Чыныбаева Канымбү жөнүндө айтып кетейин. Панчылов районундагы Кумарык айылында төрөлгөн, өмүр бою агартуу тармагында физкультура институтта англис тил сабагынан берип мугалим болуп иштеп пенсияда. Азыр 81 жашта. Анан үйдө көргөзмөлөрү көп. Кол өнөрчүлүк жагы бар. Эжебиздин дагы менин тайэжем болуп калат. Мен апамдан кийинки сиңдиси болот. Апам биз тайэже жолубуз менен эжеке деп калганбыз. Анан бул эжебизди биз абдан сыйлап, урматтайбыз. Анткени мугалим эле жагында эмес, кол өнөрчүлүк жагы дагы бар. Котормочулук. Бул китептердин баары кыргыз тилинде эмес, бул тарыхтын баары орус тилинде чыгып жатат. Анан биз Жайыл ата коому дагы Канымбү эженин эмгектерин баалап, анткени Солтоодон чыган баатырлардын баары тарыхы жазылган. Эми уруксат болсо, мынакей Жайыл ата коомунун Жайыл Баатыр 300 жыл медалы бар. Жаштарды патриоттулукка тарбиялоодогу сиңирген эмгеги үчүн Чыныбаева Канымбү Жайыл Баатыр 300 жыл медалы менен сыйланат. Жайыл ата коомунун төрагасы Насыралиев Русланбек Османбекович 14 январ 2024 жыл. Бул сиздин күбөлүңүз. Жайыл Баатырдын төш белгиси. Жайыл Баатыр музейине дагы китебин эстеликке берем деп жатат эжебиз. Эстеликке коет. Анан мынакей Кошой Жайыл Баатыр атасынын бир тууган Кошой бийдин колунда өсөт. Анан Чыныбаева Канымбүбүнүн 7 атасын айтып коеюн. Атасы Чыныбай, Чыныбайдын атасы Садыр, Садырдын атасы Жамбагыш, Жамбагыштын атасы Байсейит, Байсейиттин атасы Канай, Канайдын атасы Түлөберди, Түлөбердин атасы Жамансарт, Жамансарттын атасы Кошой, Кошойдун атасы Талкан, Талкандын атасы Ча, Чанын атасы Солто, Солтонун атасы Эштек, Эштектин атасы Богорстон, Богорстондун атасы Тагай би. Ошондо Тагай бийдин урпактарынан куттуктайбыз. Эжекейибизде болот, сиз ден соолукта болуңуз. Тагай би атадан берки тарыхтын бар ушу китептин ичинде. Тагай ата жөнүндө дагы Тагай ата биринчи ислам динине киргизген адамкын, 6 баласы менен барып, ошо 6 баласы кийин 6 уруунун башчысы болот. Ошонун бирөө Ча, Сарбагыш, Бого дегендер. Бардыгы ошо Тагай бийден тараганбыз. Бүт да бар. А дегенде Тагай, биз Тагайдын бутагыбыз. Ошо бул китептин башталышы Баатырдын 200 жылдыгына арналып чыкты. Башталышына 20 жыл болду. 20 жыл бою мен материал чогултуп жүрдүм. Окумуштууларга барып, аларга статья жаздырып жүрдүм. Анан баарын чогултуп, иреттеп, анан бир китепке бүт орус кыргызча чыккан китептердин баарын, сан жыралардагы жазылган тарыхтардын баардыгын чогултуп бир китепке орусча которуп кирип койдум. Бөлөк жактан издебей, бир китептин ичинен 400 жылдык тарыхты чүй-боорунда тапсаңар болот. Анан экинчиси болсо кыргыз улуу доорунун эмеси деген
ал деди Манас заманына кирип кетет. Анткени кээ бир окумуштуулар жазып калыптыр Ала Тоо журналында. Солдо эштек Манаска тайка болот деп. Ана мен ошону изилдеп кирип кеттим, Манас темасын. Аны тиги өзүнчө ичинен издеп тапсаңар болот. Манас деген киши реальный болгонбу, Чаа деген киши реальный болгонбу, Эштек деген киши реальный болгонбу, ошонун тарыхынын баардыгы Могорекиде кыска бүт санжыраларда мен эчтеке ойлоп тапкан жокмун. Бүт санжыралардагы материалдардын баардыгын чогултуп, авторлорунан өзү жазып, кайсы китептен кайсы бетин экенин баардыгын жазып киргизип, орусча которуп койдум. Анткени истеген киши бирөө жактан истебей бир китептин ичинен баарын тапса болот. Анан кыргыз кылган кыргыздын аялдарына, мен аял киши болгондон кийин аялдарга көп көңүл берилдим. Аялдарды көтөрмөлөдүм. Ошон үчүн Манастагы аялдар Каныкей, Акылай, Кара бөрк, Айчүрөк, Кыз Сайкалдардын эмгектери, ошолордун сулуулугу, ошолордун жасаган эмгеги, эркектер согушуп бирин бири өлтүрүп жок болот экен, артында аялдар калат экен асапта. Ошол аялдар, тарыхта калган аялдарды даңктайын деп акыр жагында кыргызча, орусча болуп 1984 жылдан 1995 жылга чейин Москвадан чыккан 4 томдук эпосты 2 тилде, орусча, кыргызча болуп, ар бир куплети номерленип чыкканда, ошондон алып орусча, ошо ырдын баардыгы орусча, ошо китептен алынды. Анткени орус тилде башында орус тилде балдарга, орус тилде кошуналарга арналгандан кийин мен ошо ырларды бүт орусча киргиздим. Ошон эми бул бир эле бутагы да ош тарыхтын. Ошондон хотя бы кичине информация алып калсын деген сөз. Ошо анан ичинде Золотая россыпь женских имен деген бар, тарыхта калган аялдардын аттары, эпостагы аттары. Анан ичинде ар кандай традиция, вековая традиция деген бар. Ушундай окусаңыздар, эң акырында ким жазган, мен өзүм жөнүндө бир аз информация берип кеттим. Жасаган буюмдарым, катышкан конкурстарым, которгон китептерим, жазган китептерим акырында ушу китеп заключительный жыйынтыктоочу китеп болду да. Өмүр отчетум ушу китеп болду. Ошо окуганга рахмат. Анан мынакей азырда көрсөтүп коеюн, бул жерде эжебиздин колунан атайы жасалган андай десем кол эмгек да. Көтөрүп койчу. Анан китептерде баардыгы бар экен. Анан бул жерде дагы мынакей өзүнчө доска болуп, бүт баардыгы бул жерде көрсөтүлүп атат. Катышкандары, Путинге жиберген жанагы кол өнөрчүлүктөр, ал жактан алган сыйдыктар баардыгы тең чагылдырылган. Андан кийинки дагы мынакей бул жерде Путинге жиберилген Зодиака Манас миң эпосуна арналган. Эпосуна арналган бул пано, ушундай панону Путинге жиберилген. Анын музейинде интроп деп мага кат келди. Тиги болсо Байтык атанын 175 жылдыгына арналган. Бул болсо Манас эпосунун да Каныкейдин тиккен 3 комнат боз үй. Могорекен мындай сүрөт жок башка. Башка жок. Муну биз өзүбүз тартып алганбыз. Каныкей апанын 3 комнат боз үйү Могорек деген. Тиги болсо Байтык атанын 175 жылдыгына арналып токулган, музейге коюлган. Мунун баардыгы менин өзүмдүн кол эмгегим. Рахмат. Эми эмне деп кетчүбүз? Эжеке сизге дагы чыгармачылык ийгилик. Анан ушул ден соолук бар болуп, сиз дагы ушундай жакшы чыгармалар жасатко деген үмүттөмүз. Бар болуңуз. Рахмат.